Төлөгөн Касымбеков тарыхый роман жазып, кыргыз адабиятын жаңы белеске чыгарган жазуучу. Анын баатырдыгы, жазуучулук улуу өнөрү Сынган кылыч менен Келкел романында көрүнөт. Советтик идеология өкүм сүрүп турган учурда канча жолу куугунтук көрүп, татаал тагдырга кабылбасын, анын калеминен жаралган чыгармалар элине таберик катары калды. Тарыхты көркөмдөп, шөкөттөп жазуунун устаты болгон калемгер элине бай казынасын калтырды. Алты дуван елің бар, ала тоозой жерің бар, алда канча демиң бар, атпай түрктүн ичинен кайрыңден кемиң бар деген. Мына ошол алты дуван аксынын бири, алты дувандын бири аксы. Жазуучунун Сынган кылыч, Келкел чыгармалары китеп болуп басылып чыкканда көркөм сөз ышкыбоздоруна ылдам тарап, жылуу кабыл алынса, учурда да окурмандар арасында анын чыгармаларынын мааниси, салмагы менен орду орчунду. Себеби эгемендикке ээ болгондон кийин анын чыгармаларынын бедели ого өтер артты. Чыгармаларындагы Шералы, Нүзүп би, Алымбек Датка, Полот хан, Жаркын айым сыяктуу каармандарды жазуучу таамай жана таасын сүрөттөп берген дейт тарыхчылар. Төлөгөн Касымбековдун кийинки Келкелдеги Курманжан Датканын образын ачып бергендеги, Токтогул Сатылгановдун, Жеңи жоктун кийинки доордогу ушундай бир каармандардын образын ачып бергендиги бул өзүнчө илимдеги жалпы эле көркөм романдагы, тарыхый романдагы өзгөчө көрүнүш. Мына ушулардын баардыгы ошол доордогу Төлөгөн Касымбековдун ушундай бир баатырдык өзүнүн ой тутумун, ошол доордогу айтылып келген нерселердин баардыгын көркөм чыгарма аркылуу элге жеткирген, тарыхты ошол мезгилде жалпы тарыхка суусап турган калк Төлөгөн Касымбековдун ошол чыгармалары менен тааныган. Улуу калемгердин 90 жылдык мааракесине чогулган жумурай журт Касымбековдун чыгармаларына болгон кызыгуу дале жанбай, тескерисинче окурмандарынын көбөйгөнүнүн далили. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов Төлөгөн Касымбеков кыргыз элинин адабият, маданият жана искусство тарыхында өчпөс из калтырган алып жазуучу. Тарыхый романистиканын түптөгөн күчтүү сүрөткөр экенин белгилеп, жазуучу калеминин курчтугунун натыйжасында кыргыздын чыгаан атуулдарынын басып өткөн эмгек жолун даана жана так сүрөттөп, таамай жеткире билген. Сөз куйкунун таап, кыргыздын нукура сөздөрүн чебер колдонгонун белгиледи. Ойлонгон мындай чыгармаларды жаратканга, жарыялаганга, элге жеткиргенге болобу деп. Болгон эле курч жери Кыргыздын кандай экенин, ат жалында ойноп, кар жилген казык канын азык кылып, чындык төрөлгөндө эле муштунун түйүлүп туулат деп, кыргырда жүргөн кыргызга кырмызы чапан ким кийер? Ар бир сөзү лакапка, макапка айланган. Бир романга 1000 романды батырып койгон жазуучу. Нүзүп бийди, мусулман аталыкты, Кудай аркан ар биринин тагдырын ошол Сынган кылыч романына келип кошконго чейинки окуясы ар бирини көзүнчө роман. Төлөгөн Касымбековдун кыргыз адабиятына, маданиятына, көркөм сөз өнөрүнө калтырып кеткен улуу мурасы, анын асыл чыгармалары. Төкөмдүн орду кыргыздын ар бир үйүндө, ар бир мекемесинде, ар бир мамлекеттик маданий жайында бар. Турат орду. Бирок эч ким даап барып отура албайт. Ал үчүн төкөмдүн деңгээлинде өтө бийик, өтө ыйык, ардактуу эмгекти жаратыш керек. Мына ушундай иш-чаралар бүгүнкү биздин идеологияда, жаштарды тарбиялоодо, мамлекеттик кызматкерлерди тартипке чакырууда, аткаруу маданият, сөзгө туруу маданият, эл менен мамлекеттин ортосундагы мамиле маданияты жакшы мүнөздөлгөн. Жана чындап эле айрым ораторлор айтып кеткендей, китепти ар бир мамлекеттик кызматкер үстөлүндө коюп, анда санда барактап коюп турса, духу да көтөрүлүп, чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгү да жогорулуп турат деп ойлойм да. Сынган кылыч романы 1966 жылы жазылып бүтүп, адегенде өз эмгектенген Ала тоо журналына жарыяланган. 1971 жылы китеп болуп басылып чыккан. Жазуучунун уулу атасы Сынган кылыч романын жазууга 10 жылдык өмүрүн арнаганын айтат. Күндүз жумушта жүрөт, зарплата алат, кечинде келип, ар бери басып,
анан кийин иштеп баштайт да китептин үстүндө. Ошондо түндө саат 2деби 3деби чоң энем айтып берет да. Баягы карыган киши шырт этсе ойгонуп, анан свет күйүп турса мынтип баш бакса, атам иштеп аткан болот да. Анан кийин акырын барып чай коюп, тигинтип жанына алып келип анан кийин чайды куюп, мына 3 десе, ой рахмат деп коет да. Анан кийин чоң энем кайра келип туруп, кайра келсе, чай ошо боюнча турат. Атам китеп жазып атат. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч чыгармасы көптөгөн илимий, тарыхый, публицистикалык изилдөөлөргө жол ачты. Жазуучунун элине калтырып кеткен бай мурасы келечек муун үчүн өрнөк. Анын чыгармаларын жайылтып, ысымын түбөлүккө калтыруу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Сынган кылыч келкел чыгармаларынын аудио версиясы дагы, электрондук версиясы дагы чыкты. Бүгүнкү күндө окурман кайсы форматта болбосо дагы окурганга даяр болуп атат. Анан азыр үй бүлөсү менен эстелгин Бишкек шаарында орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Архитектуралык чечими чыккан, жери дагы аныкталган. Азыр эми Бишкек шаарынын мэриясынын тарабынан акыркы документтер калды. Эгер чыга турган болсо, аны эстелгин коюуга даяр болобуз. Анан көчөгө бир ысмын берүү демилгеси бар. Аны дагы биз мэрияга бергенбиз. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 2011-жылы 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Адабиятка сиңирген эмгеги үчүн каарман эмгеги үчүн медали, Кыргыз СССРинин жогорку советинин ардак грамотасы менен сыйланган. Даңк медали, 1-чи даражадагы Манас ордени, Кыргыз Республикасынын баатыры намы ыйгарылып, ак шуңкар өзгөчө белгисин алган жана башка бир катар сыйлыктардын ээси болгон. Нургүл Жумабекова, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.